Саламатсыңарбы, кымбаттуу 9 класстын окуучулары. Бүгүн кайрадан силер менен физика сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жылдыздуу асмандын айланышы, асман сферасы жана анын суткалык айланышы. Ал эми сабагыбыздын максаты: биринчи, жылдыздуу асмандын айланышы жөнүндө түшүнүк алышат. Экинчи, топ жылдыздарга байкоо жүргүзүп алышат. Үчүнчү, жердин өз огунун айланасында айланышынын далилин билишет. Эми балдар сабагыбызды баштасак. Жердин түндүк жарым шарынын орто кеңдигинде жылдыздардын суткалык кыймылына байкоо жүргүзсөк, анда жылдыздар горизонттон чыгыш тараптан чыгып, түштүк багыттан жогору көтөрүлүп, батыш тарапка батканын көрөбүз. Кылдаттык менен байкоо жүргүзүүнүн натыйжасында алтын казык жылдызынын абалы горизонтко карата дээрлик өзгөрбөгөндүгүн баамдоого болот. Калган жылдыздардын баардыгы бир сутка ичинде борбору алтын казык жылдызында болгон толук айланаларды сызышат. Буга төмөндөгү жөнөкөй тажрыйбанын негизинде ишенүүгө болот. Чексиздикке ылайыкталып коюлган фотоаппаратты алтын казык жылдызына багыттайбыз да, анын объективинин толук ачылган абалын 1 саатка созуп, жылдыздуу асмандын сүрөтүн тартып алабыз. Тартып алынган сүрөт чыгарылгандан кийин жылдыздардын өткөн жолунун изин көрөбүз. Бул жылдыздар түзгөн жаалардын жалпы борбору дүйнөнүн түндүк уюлун түзөт. Алтын казык жылдызы ошол түндүк уюлга өтө жакын жайланышкан болот. Бул уюлга асман сферасында диаметри боюнча карама каршы болгон уюл дүйнөнүн түштүк уюлу болот экен. Жердин түндүк жарым шарындагы байкоочуга дүйнөнүн түштүк уюлу көрүнбөйт, анткени ал уюл горизонттун астында жатат. Дүйнөнүн түндүк, түштүк уюлдары жана байкоочу аркылуу өткөн түз сызыкты дүйнөнүн огу деп айтат экенбиз. Фотоаппараттын объективин көбүрөөк убакытка ачык койсок, жылдыздар ошончолук чоң жааны сызат. Алсак, жылдыздар 1 саат убакыт ичинде айлананын 24/1 бөлүгүнүн жаасын сызат. Ошондуктан жылдыздуу асмандын айланышы түздөн түз жердин өз огунун айланасында айланышынан келип чыгат экен. Тагыраак айтканда балдар, жылдыздуу асмандын көрүнгөн кыймылынын айланышы жердин өз огунун айланасында айланышынын натыйжасында пайда болот. Бул абалды көп астрономиялык кубулуштар далилдейт экен. Азыркы кезде жердин өз огунун айланасында айланышын далилдей турган көптөгөн физикалык жана астрономиялык кубулуштар бар. Ошол далилдердин жыйынтыгында орточо убакыт боюнча жер 1 суткада 23 саат 56 мүнөт 04 секундта өз огунун айланасында толук бир айлануу жасайт. Коперник өзгөчө далилдер болбосо да, жылдыздуу асман сферасынын айланышын жердин өз огунун айланасында айланышы менен байланыштырып түшүнгөн. Коперникти биз балдар билебиз. Польшалык улуу астроном 15-кылымда жашап өткөн. Негизги эмгеги дүйнөнүн гелио-борбордук системасын түзгөн. Бул Коперник жашаган мезгилде Галилей жана Ньютондор ачкан механиканын негизги закондору белгилүү эмес эле. Эми француз физиги 1851-жылы Фуко жердин өз огунун айланасында айланышын жакшы далилдей турган термелүүчү маятникти пайдаланып тажрыйба жүргүзгөн. Маятник Париждин бийик имаратынын бири болгон Пантеондун мунарасына жайгаштырылган. Маятниктин жибинин узундугу 67 метр, жүгүнүн массасы 28 килограмм болгон. Бул тажрыйба кийинчерээк 1931-жылы кайталанып, Санкт-Петербургдагы Исаак соборунун бийик имаратына жайгаштырылып, маятниктин жибинин узундугу 98 метр, ал эми жүгүнүн массасы 60 килограмм, термелүү амплитудасы 5 метр, толук термелүү мезгили 20 секундка жакын убакытты түзгөн. Маятник жер шарынын түндүк уюлуна жайгаштырылганда, биз үчүн маятник өзүнүн термелүү багытын өзгөртпөй термеле берет. Маятниктин алдында жайгаштырылып 360 градуска бөлүнгөн тегерекке карата 1 саат убакыт ичинде бурулуу бурчу 15 градус бурчту түзүп, 1 суткада же болбосо 24 саатта толук бир айлануу жасаган. Эми ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктасак, төмөндөгүдөй суроолорго жооп берип көрөлү. Биринчи суроо: батпай турган топ жылдыздар кайсылар? Экинчи суроо: асман сферасынан топ жылдыздарды издеп
тапкыла. Үчүнчү суроо: Фуко маятниги эмне максатта колдонулат? Анда эмесе кийинки сабактан жолукканча сак саламатта калгыла.